Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга өтө кубанычтуубуз. Жана биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? А дегенде биз сиздерди үй бүлө турмушу жөнүндөгү аңгемебиздин уландысына чакырабыз. Мында сиздер менен үй бүлөнүн бюджети тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Андан кийин сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ал эми бул жерден болсо адамдын Кудайдын алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө ой бөлүшөбүз. Кечиңер куунак болсун. Биз азыр акча үй бүлөдө эң негизги орунду ээлеген заманда жашап жатабыз. Адамдар өзүнө керектүү буюмдарды, кийимдерди сатып алышат. Үй бүлөнүн өсүшүнө жараша чыгым да көп болот. Кирешеден чыгым көп болот. Жана үй бүлөдө бардык жагынан ийгилик болуп турган күндө да, эгер акча жетишпей турса, анда бул эки адамга түшкөн түйшүк. Акча көп болгон жерде да ал каргаша болот. Аны каяка кантип кетиришти билбей, башкача айтканда акчаны ыксыз жок кылуу да ар кандай түйшүктөргө алып келет. Ошентип акча көп болсо да, акча аз болсо да жаман экен. Ооба, качан биз үй бүлөнү финансылоонун принциптерин билбесек, бул жаман. Алды менен биздин тириликтин башталышына кайрылып көрөлү. Ыйык китептер айткандай, жердеги бардык нерселер Кудайга таандык болчу. Кудай Адам менен обону жараткандан кийин бардыгын алардын карамагына берген. Бирок бардыгынын толук кожоюну алар эмес, Кудай өзү экендигин аларга эскерткен. Тоорат тирилик 3-бап 3-ыр. Адам менен оба муну унутпай турганда, алар үчүн бардыгы жакшы болуп турган. Алардын тамагы, суусу дайыма бар болчу. Түгөнчө эмес. Азыркы тил менен айтканда, акчалары түгөнчө эмес. Бирок бир күнү бир куу жылан аларды жолдон адаштырат. Аларды Кудайга баш ийүүнүн жолунан тайдырат. Анан аларга тиешелүү болгон нерсенин баары аларга каргашага айланат. Кудай Адамга минтип айтат: "Сен мени укпай койгондугуң үчүн, мага болгон сенин ишеничиң кеткендиктен сен үчүн жер жүзү каргышка айланды. Эми кыйынчылык менен нан таап жейсиң. Кайра жерге киргенче териңди агызып нан таап жейсиң." Ошондон кийин Адам эмгектенип, ар кандай жолдор менен нан таап жеп жүрөт. Бирок баары бир ал ага жетпейт. Ал канча болсо да баары бир жетпейт. Мына акчанын жетпегендигинин башы ушул жактан башталган. Эми тыянак чыгарып көрөлү. Финансыбыз жана материалдык каражатыбыз жетиштүү болуш үчүн биздин колубузда болгондордун бардыгынын кожоюну Кудай экендигин мойнубузга алышыбыз керек. Жана каражатыбызды кандай кылып жумшай турган болсок да, адегенде Кудай менен кеңешишибиз керек. Кудайды өзүңөрдүн беделериңер катары эстептегиле. Эгер Кудайдын берген мыйзамдары аткарылган болсо, анда дүйнө моралдык жактан, руханий жактан кандай гана өзгөрүлмөк. Өзүн гана сүйүп, өзүн көтөрмөлөө жок болуп, ар адам өзүнүн баксы үчүн гана эмес, башкалардын жыргалчыгы үчүн да кам көрмөк. Бүгүн мен силерге кеңеш деле бергим келбейт. Анткени турмушта ар кандай жагдайлар болот жана алардын баарына бирдей кеңеш берүүгө болбойт. Ошондуктан силерди бир үй бүлө менен тааныштырайын. Балким алардын тажрыйбасынан өзүңөргө көп нерселерди ала аласыңар. Азамат менен Бурул жакшы эле бактылуу жубайлар. Алар жашоону сүйүшөт, бири-бирине кубанышат. Алар бардык жагынан Кудайга ишенишет. Качан Азамат айлыгын алып келгенде, Бурул эң биринчи кезекте аларга тиешелүү эмес бөлүгүн бөлүп коюшат. Ыйык китепте мындайча айтылган: "Менин үйүмдө тамак болсун үчүн бардык тешеңерди менин үйүмө алып келгиле. Жана жок дегенде ушундан мени сынагыла"
дейт Теңир. Мүмкүн мен силерге асмандан тешик ачып, силерге жакшылыкты жаадырармын. Азамат менен Бурул Кудай өзүнүн берген убадасына турарына ишенишет. Ушул суроо боюнча Кудайга толугу менен ишенүү аларга финансылык кыйынчылыктардан кутулууга жардам берет. Азамат менен Бурулдун абдан кедей жашаган туугандары бар. Азамат аларды эч качан унутпайт жана аларга өзүнүн айлыгынан жардам кылып турат. Кудай бул адамдарга болгон сүйүүсүн жана боорукерлигин көрүп, дайымага жана анын үй бүлөсүнө жардам берет. Алар акчанын аздыгын, ал эми чыгашанын көптүгүн түшүнүшүп, үй бүлөнүн бюджетин пландаштыра башташат. Светке, сууга акча төлөш керек, азык-түлүк сатып алыш керек, кышка карата даярдык көрүш керек. Азамат айлыгын эң зарыл нерселерге бөлүп коет жана аларга кол тийгизбеш керектигин билет. Бюджеттин планында оор күн, кыйынчылык күн деген бөлүкчө бар. Ал ай сайын буга белгилүү өлчөмдөгү акча салып турат. Мисалы, бул акча өлүм жетим болгондо кереги тиет. Пландаштырууну билүү карыз болбогого да жардам берет. Турмушта ийгиликке жетүүнү каалаган адамдын негизги өзгөчөлүгү бул өзүн өзү кармай билүү. Биз каалаган нерселердин баары эле бизге керек эмес. Өзүнүн кумарданган адатын, тамак ашка болгон өзүнүн каалоосун канагаттандыруу, моданын артынан чуркоо, мына ушулардын бардыгы бизди туура багыттан адаштырат. Ушундай кумарданууларга баш ийүү адамды карызга батырат. Ал эми дайыма карыз болуп жүрүү сезими адамды эзип, көңүл чөгүүлөргө алып келет. Көп үй бүлөлөр үнөмдөгөндү билишпейт, жыйнактуу жашашпайт. Эгер алар үнөмдүү болушса, башка муктаждыктарга канча акча үнөмдөлмөк. Өз буюмуңарды, кийимиңерди тыкан, таза кармоо керек. Көбүнчө финансылык кыйроого, дайыма нааразы болуу сезими алып келет. Эгерде мен өзүмдө болгон нерселерге ыраазы болбой, дайым эле наалып турсам, анда мен ойлонулбаган жоруктарга барам. Каражат жетпеген жашоону каалоо, уурулук кылууга, кылмыш кылууга алып барат. Инжилде мындайча жазылган: такыба болуу жана ыраазы болуу бул улуу байлык. Себеби биз дүйнөгө эч нерсе алып келген эмеспиз. Дүйнөдөн эч нерсе алып кете албастыгыбыз да белгилүү. Ошондуктан кийерге кийим, ичерге оокатыбыз болсо, ошого ыраазы бололу. Инжил Тимофейге жиберилген 1-кат 6-бап 6-8 ыр. Жогоруда айтылгандардын баарынан тыянак чыгаралы. Финансылык кыйынчылыктарга дуушар болбос үчүн бир нече принциптерди сакташ керек. Кудайга ишенүү. Кудай бардыгына бедел. Ким бардыгын жаратса, ал чыныгы кожоюн. Бизде болгондордун баарын Кудай бизге тапшырган. Башкалардын муктаждыктарына кам көргүлө. Жакындарыңардын муктаждыгын көрүп туруп кетип калбагыла. Мүмкүн качан силерге жаман болуп турганда ал силерге жардам берет. Силердин жакындарыңарга болгон сүйүүңөрдү, боорукердигиңерди көрүп, Кудай өз убагында силер жөнүндө кам көрөт. Бюджетиңерди пландаштыргыла. Бир барак кагаз алып, өзүңөрдүн керектүүңөрдү жазгыла. Мисалы, нан, крупалар, бир сөз менен айтканда тамак аш, кийим, коммуналдык зарптоолор, дарылар, белектер, үйдүн ремонту, кыйынчылык күнү. Анан алыңарды мына ушуларга бөлүштүргүлө. Өзүңөрдү кармагыла, үнөмдүү жана ыраазы болгула. Үй бүлөнү ийгиликтүү финансылоо үчүн мүнөздүн ушул сапаттары абдан керек. Эч качан карызга батпагыла. Көп үй бүлөлөр алган айлыгын дароо коротуп жиберишет. Мына ошондуктан начар жашашат. Өзүбүздү дайыма карыздар сезүү өзүнө өзү ишенбечүлүккө, кыжырданууга алып келет. Бирок эгер карызга акча алсаңар, аны акча болор менен дароо кайтарууга аракет кылгыла.
Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир мүнөттөн кийин биз сиздерди адамдын Кудайдын алдындагы жоопкерчилиги жөнүндөгү руханий ой бөлүшүүгө чакырабыз. Кудай өзүнүн мыйзамын Муса пайгамбарга берип, бүткүл элге таратууну тапшырат. Жана бул ушунчалык баалуу болгондуктан Кудай бул мыйзамды жазууну улуу пайгамбарга тапшырган эмес. Ал өзү муну лоок тактаага от менен жазган. Кудайдын осуяттары муундан муунга сөзмө-сөз өтүп келген. Кудайдын баардык пайгамбарлары өз мезгилиндеги адамдарга ушул насааттарды тутууга ишендирип келишкен. Өзүнүн жакындарынын жана ошондой эле жараткандын алдындагы адамдын милдеттерин аныктаган. Кудайдын осуяттары ислам жаралгандан 20 кылым мурда эле баяндалып келген. Кийинчерээк Сулайман пайгамбар аны адамдын негизги милдеттери деп атаган. Бул жөнүндө биз ыйык жазуулардан окуйбуз. Баардыгынын маанисин угалы. Кудайдан коркуп, анын осуяттарын туткун. Анткени анда баардык адам үчүн, анткени Кудай баардык жаман жакшы иштерди, баардык сырларды акыр кыяматка алып келет. Экклесиас пайгамбардын китеби 12-бап 13-14 ырлар. Кудайдын осуяттары бир эле элге же бир эле доорго таандык эмес. Ал бүткүл адамзатка таандык. Ушул ыйык осуяттарга баш ийүү гана биздин жерге тынчтык жана коопсуздук алып келет. Кудайдын осуяттарынын ар бирин көңүл коюп үйрөнүү менен анын бирөөнө да көңүл бөлбөй коюуга мүмкүн эместигине макул болосуңар. Алар сүйүүнүн асмандагы принциптерине бекем негизделген. Мына ошондуктан кубаныч менен бакыт аларды аткаруунун натыйжасы болуп саналат. Он осуят жердеги жамандыктан коргоочу, ишенимдүү калканч. Алар адамдын укугун коргойт. Кудайдын мыйзамы адамга жыргалчылыкты берет жана аны Кудай менен тыгыз байланышка алып келет. Өткөн берүүлөрдүн биринде биз Кудайдын 10 осуяты Тооратта гана эмес, ошондой эле Инжилде жана кийинчерээк ыйык Куранда да жазылгандыгын белгилеп кеткенбиз. Кымбаттуу досум, эгер биз бул осуяттарды көңүл коюп окуп, ой жүгүртүп көрсөк, анда акылман Кудайдын биринчи 4 осуяты адамдын Кудайдын алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө айтаарын көрөбүз. Ал эми калган 6 осуятты адамдын жакындарынын алдындагы жоопкерчилигин айтат. Адамдын Кудай алдындагы жоопкерчилиги эмнеде? Биринчи осуятта мындайча айтылат: Кудай теңириңе сыйын жана жалгыз ага кызмат кыл. Инжил Матвейдин китеби 4-бап 10-ыр. Бул осуят бир гана Кудай бар экенин жана ал биздин ааламдын, жердин жараткан экендигин айтат. Дүйнө жараткан Кудайга таандык. Ал дүйнөнү өзүнүн канаттандыруу үчүн жана өз оюн ишке ашыруу үчүн жаратты. Биздин алгачкы милдетибиз жаратканыбыздын эркине ылайык жашоо жана жашап жаткандыгыбыз үчүн ага ыраазы болуп, аны сүйүү. Экинчи осуяттын негизи: башка Кудайга сыйынба. Кудайдын бул осуяты дагы өзгөрүлүшү мүмкүн эмес. Ар кандай буркандарга, тоо ташка, сүрөттөргө сыйынуу бутпарастык сыйынуудан айырмасы жок.
Бул үчүн бутпарастар сыйылга албайт, ыйык Куран айтат. Анын касиеттүү сөздөрүн эч ким өзгөртө албайт. Куран 18-сүрө 28-аят. 3-осуят. Теңирдин атын, Кудайыңды ыгы жок эле айта бербе. Кудайдын ыйык атын жөнү жок жерден эле айта берүүгө тыюу салынат. 4-осуят. Бул бизди бир нерсени эстеп жүрүүгө үйрөткөн. Бирден бир жалгыз маанилүү осуят. Ишемби күндү ыйык тутуп, аны эстеп жүргүн. Ошондой эле бул осуят көбүнчө унутулуп калып жаткан осуят. Кээ бир адамдар бул осуят эскирди, мааниге ээ эмес деп ойлошот. Тескерисинче, бүткүл Инжил боюнча бул 4-осуятты жокко чыгарган же маанисин төмөндөткөн бир дагы сөз жок. Ишемби, Кудай бардыгын жараткандыгын эстей турган күн. Муну өзгөчө динге ишенгендер унутпаш керек. Ыйык Куран төмөндөгөлөрдү баса көрсөтөт. Ошентип биз силер менен келишип, үстүңөргө тоо орноттук. Силерге бергенди алып, алганыңарды унутпай жүрсөңөр, балким Кудайдан коркуп жүрөрсүңөр. Анан силер араң тынчыдыңар. Эгер Алла Тааланын ырайымы болбогондо жабыр тартмаксыңар. Силер иштин башы ишембини бузгандарды билесиңер. Биз аларды жек көрүмчү жылмугуз болуп калгыла дедик. Биз муну иштин алдында жана артында сактаныш үчүн эскерттик жана Кудайдан корккондорго насихаттадык. Куран 2-сүрө 60-62-аят. Бир гана акыркы 100 жылдыкта адамды Кудай жараткан эмес деп эволюция теориясы үйрөтүп келди. Бул теория адам эң жөнөкөй организмден өнүгүп, акырындап маймылга айланып жана акырында адам кейпине келген деп үйрөтөт. Бирок чындык Кудай асман менен жерди 6 күндө жараткандыгында жана 7-чи күнү өзү дагы эс алып, аны ыйыктаган. Кудай бул күндү атайлап адам үчүн айырмалаган. Кудай өзү адамдарга үлгү болуп жол көрсөттү. Адам бул күндү ыйык тутуп, ибадат кылуусу менен Кудайдын улуу ишин дайыма эскерип турат. Азыркы мезгилдеги биз маймылдан жаралганбыз деген адамдарга ыйык Куран мындай деп түшүндүрөт. Эгер силер Кудайдын бар экенине ишенбесеңер, анын жараткандарын тансаңар, эгер өзүңөрдү маймылдан жаралганбыз деп эсептесеңер, анда өз ишиңер. Бирок жуманын 7-чи күнү ишенби. Кудай асман менен жерди, жер үстүндөгү бардык жан жаныбарды, башкалардын бардыгын жараткандыгына күбө болоруна ишенип койгула.
Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.